Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган салтанаттуу майрамдын алкагында Ички иштер министрлигинин бардык түзүмдөрүнөн турган милициянын парады башталууда. Аянтка Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратынын параддык тизими кирүүдө. Салтанаттуу майрамдык параддык жүрүштү Ички иштер министрлигинин кадрлар башкы башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Барпиев Алишер Алымкулович жетектеп өтүүдө. Трибунага жакында Ички иштер министрлигинин кызматкер айымдар параддык тизими келүүдө. Параддык жүрүштү Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясынын кызматкери, милициянын подполковниги Садиева Асель Кубановна жетектеп өтүүдө. Аянтта Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясынын параддык тизими. Параддык тизимди академиянын жетекчиси, милициянын генерал-майору Абитов Тариел Таштанович жетектеп баратат. Аянтта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматтык параддык тизими. Салтанаттуу параддык жүрүштү Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын жетекчиси, милициянын полковниги Акбаров Оролбек Абдималикович жетектеп өтүүдө. Аянтта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынын кызматкерлеринин параддык тизими. Параддык тизимди Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыз кылуу башкы башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Журобеков Жеңишбек Мама Юнусович жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Атайын багыттагы полкунун жоокерлери, параддык тизимди Ички иштер министрлигинин милициянын Атайын багыттагы полкунун командири, милициянын полковниги Имангазиев Майрамбек Турсункожоевич жетектеп өтүүдө. Аянтта Ички иштер министрлигинин милициянын Атайын багыттагы полкунун Атайын операциялар отряды, параддык тизимди Атайын операциялар отрядынын командири, милициянын полковниги Жамгырчиев Нурбек Кеңешбекович жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин борбордук аппараты басып өтүүдө. Параддык тизимди Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кол башчысы полковник Алыбаев Дамир Картаңбаевич жетектеп баратат. Аянтта ички аскерлеринин Атайын багыттагы 7708 аскер бөлүгүнүн параддык тизими. Параддык тизимди Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин Атайын багыттагы 7708 аскер бөлүгүнүн командири полковник Етигулов Кубаныч Төлөгөнович жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 7705 аскердик бөлүгүнүн параддык тизими. Параддык тизимди Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 7705 аскердик бөлүгүнүн командири полковник Темирзаков Улан Абдилатович жетектеп баратат. Борбордук аянтта Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын параддык тизими. Параддык тизимди Ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Токтоналиев Азамат Шейшенбекович жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына караштуу милициянын кайгуул күзөт кызмат полку. Параддык тизимде
İçki işler ministрлигинин Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына караштуу милициянын кайгуул күзөт кызмат полкунун командири, милициянын полковниги Жумаев Канатбек Касмалиевич жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Парадтык тизимде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Исаков Тамирбек Жолочуевич жетектеп баратат. Борбордук аянтта ички иштер министрлигинин Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Баткен областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Жукенов Улан Койчуевич жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Асанов Марлис Сурапберкенович жетектеп бара жатат. Борбордук аянтта ички иштер министрлигинин Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Нарын областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Асаналиев Сапарбек Тилекович жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин Ош областтык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Ош областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Бурканов Нурланбек Орозматович жетектеп баратат. Борбордук аянтта ички иштер министрлигинин Талас областтык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Салтанаттуу парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Талас областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Козукеев Азенбек Рахматиллаевич жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын полковниги Абдрахманов Каныбек Кадыркулович жетектеп өтүүдө. Аянтта ички иштер министрлигинин Ысык Көл областтык ички иштер башкармалыгынын парадтык тизими. Парадтык тизимде ички иштер министрлигинин Ысык Көл областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генерал-майору Боронов Мурат Самидинович жетектеп өтүүдө. Ички иштер министрлигинин атайын техникасынын парадын, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын адистештирилген ротасынын мотоциклеттик кызмату ачууда.
Бүгүнкү күндө аталган взвод мамлекеттик иш сапары менен келген мамлекет башчыларын тосууда эскорттук коштоого колдонулат. Унаалардын парадын адистештирилген ротанын командири, милициянын подполковниги Айтбеков Азамат Тилекович жетектейт. Автоунаалардан жүрүшүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын унаа техникалары баштайт. Замандын талабына жараша кызматта ылдамдыкты багындырган, чет өлкөлөрдүн делегацияларын коштоодо көрүктүү ачкан, эң негизгиси ыңгайлуу жана коопсуз заманбап унаалар турат. Эске салсак 2020 жылга чейин ички иштер органдарынын автопаркы 45%-ды түзүп, унаалардын эскилиги жеткен болчу. Акыркы 4 жылда ички иштер органдарынын унаалары 90% жаңыланып, заманбап үлгүдөгү автоунаалар күчүрмөн аскердик техникалар алынып, ишке киргизилди. Мамлекеттик жана жеке мекеме уюмдардын жарандардын мүлкүн кайтарууга багытталган министрликтин күзөт кызматынын унаалары өтүүдө. Кыргызстанда өндүрүлгөн Chevrolet Cobalt унаалардын алгачкы үлгүлөрү күзөт кызматынын колдонуусунда. Ички иштер органдарынын жалпы өздүк курамдын 4 мезгилге төп келген сырткы кийиминен баштап, бардык материалдык техникалык база чыңдалып, Кыргыз милициясы болуп көрбөгөндөй өнүгүү жолуна түшүп отурат. Ишмердиктен жогорку баскычына чыгууга жетишүүдө. 2020 жылдын аягына чейин ички иштер органдарынын өздүк курамы кийим-кечек жаатында 59 гана пайыз камсыздалып келсе, учурда 100% камсыздоого жетишти. Аянтта коомдук коопсуздук кызматынын Нева легенда үлгүсүндөгү атайын жол тандабас унаалары. Аталган унаалар милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрүнүн ирет жеринде калкка сервистик тейлөө көрсөтүүдөгү кызматын ыкчамдатууга багытталган. Акыркы жылдары ички иштер органдарынын имараттары толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, милиция кызматкерлерине кайрылган жергиликтүү жашоочуларды кабыл алып, жардам көрсөтүүгө мыкты шарттар түзүлдү. Кызматкерлердин айлык маяналары 2 эсеге, ал эми Баткен жергесиндеги кызматкерлердин айлыгы 4 эсеге жогорулады. Алдыбызда замандын ыргагын коштогон Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын карамагында турган Kia үлгүсүндөгү электромобилдер өтүүдө. Электромобилдер дагы бүгүнкү күндө министрликтин материалдык техникалык базасын чыңдоодо өз ордун табууда. Шаар аймактарында, коомдук жайларда жана көчөлөрдө коопсуздукту камсыздаган милициянын кайгыл күзөт кызматынын унаалары өтүүдө. Күнүмдүк кызматты аткарууда, баалуу кагаздарды жана маанилүү кабарларды ташууда сооттолгон унаалар кеңири колдонулуп келет. Министрликтин адистештирилген байланыш мамлекеттик ишканасынын Toyota үлгүсүндөгү сооттолгон унаалары аянттан өтүүдө. Аянтта Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясынын жол тандабас унаалары жана суу үстүндө сүзүүчү кемелер өтүүдө. Дагы бир өнүгүүнүн башаты кызматкерлердин үй бүлөлөрүнүн социалдык абалына көңүл бөлүнүп, көп жылдап убактылуу батирде жашап жүргөн кызматкерлерге үйлөрдүн берилип жатышы. Кызматкерлердин саламаттыгын министрлик медициналык башкармалыгы карайт. Аталган башкармалык дагы заманбап жабдылган атайын унаалары менен камсыздалган. Күчүрмөн тапшырмаларды аткарууда ыкчамдуулук негизги орунду ээлейт. Андыктан өздүк курамды орунго тороштурууда көп орундуу унаалардын орду маанилүү. Аянтта министрликтин ички аскерлеринин Газель Next кичи автобустары жана министрликтин унаа чарбачылыгынын Фотон үлгүсүндөгү көп орундуу автобустар өтүүдө.
күжүрмөн техниканын парадын куралданууда турган министрликтин ички аскерлеринин жеңил жана ыкчам квадроциклдер тобу ачат. Аянтта министрликтин атайын багыттагы полкунун атайын операциялар отрядынын Ford Expedition сооттолгон унаалар өтүүдө. Өтүп келе жаткан Кытай Эл Республикасында өндүрүлгөн сооттолгон унаалар бүгүнкү күндө атайын багыттагы полктун жана ички аскерлердин куралдануусунда турат. Аянтка Ford пикап унаалары кирүүдө. Аталган унаалар атайын багыттагы полктун техник чеберлери тарабынан тосмо унаасы катары иштелип чыккан. Тоолуу аймактарга өздүк курамды жеткирүүгө багытталган КАМАЗ үлгүсүндөгү унаалар келүүдө. Алардын катарында Урал үлгүсүндөгү көчүп жүрүүчү башкаруу пунктун көрүүдөбүз. Аянтта атайын багыттагы полктун куралдануусунда турган Түркия мамлекетинде жана Кытай Эл Республикасында өндүрүлгөн суу бүркүүчү унаалар өтүүдө. Аталган унаалардын суу куюу сыйымдуулугу 3 тоннадан 10 тоннага чейин. Өтүп келе жаткан Ford Ranger унаалары күжүрмөн кызматта ыкчам тапшырмаларды, материалдык техникалык камсыздоо иштерин аткарууга колдонулат. Ички аскерлеринин дракон аталышындагы ыкчам тактикалык соот унаалары күжүрмөн топтордун мобилдүүлүгүн камсыздайт. ГАЗ-66 жеңил сооттолгон унаалар көп тармактуу унаалар болуп, өздүк курамдан баштап материалдык техникалык мүлктү ташууга багытталып, ички аскерлеринин техника катарын толуктайт. Аянтта министрликтин ички аскерлеринин куралдануусунда турган дөңгөлөктүү соот техникасы. Соот техниканын катарын БРДМ-2 үлгүсүндөгү техникасы баштап, артынан БТР-80 жана БТР-70 үлгүсүндөгү соот техникалар өтүүдө. Унаа техникалардын, параттын, жүк ташуучу КАМАЗ жана интернационал үлгүсүндөгү унаалар жыйынтыктоодо. Аталган унаалар ички аскерлеринин куралдануусунда туруп, өздүк курамды жана ар тармактуу жүктөрдү ташууга багытталган. Асманда чыгыштан батышты карай Кыргыз милициясын куттуктап, Кант авиабазасынын чабуул авиациясынын учкучтары учуп өтүүдө. Кадырлуу коноктор, Кыргыз Республикасынын тоосун, Ички иштер министрлигинин эмблемасын жана Ички иштер министрлигине 100 жыл деген лозунгту Кыргыз Республикасынын абалын коргонуу күчтөрүнүн Mi-8 МТВ жана Ми-17 үлгүсүндөгү тик учактар тобу алып өтүүдө.